Барыңызға салам достор. Биринчиден мурдагы видеодо айткан 200 сомду эсине берип алабыз бул видеодо. Андан кийин сиздерге көргөзөм, дагы бир Telegram бот аркылуу биз отзыв жазып акча табабыз. Ал жерден нормально акча тапсаңыздар деле болот. Андыктан көп сүйлөбөй видеону баштайбыз. Муну биз загрузить кылабыз. Выбрать случайный комментарий дегенди басабыз. Так, бизге Тагайбек Базарбаев. Ушул адамга 200 сом акча приз жөнөтүлөт. Мага Телеграмдан или же Инстаграмдан жазсаңыздар болот. Бул бот достор SEA Job заработок деген бот. Бул бот мен мурда каналда бир көргөзгөн болчумун достор, бирок анда каналда подписчиктер деле аз болчу, и көңөр буну көрбөгөн болсоңуздар деле керек. Андыктан азыр сиздерге көргөзөм. Мен бул жерде текущий баланс 220 рубль азыр акчам турат. Бул жерде мен в общем время заработано за все время 894 рубль акча иштеп эле коюп, андан кийин токтотуп койгом. Көргөн болсоңуздар 288. Мен где-то 2-3 задание аткарып 288 рубль акча таап алгам. Бул жерден биз кандай кылып акча иштейбиз? Старт баскандан кийин приступить к заданию деп турат, ошону басабыз. Задание нам необходимо узнать вашу геолокацию деп. Ушундай деп чыгат достор, сиздер геолокацияңыздарды жөнөтүшүңүздөр керек. Отправить геолокацию. Хорошо. Эми бизде App Store, Avito, сиздерде Android болсо Play Market деп чыгат. iPhone болгон үчүн App Store. App Store, Avito, Яндекс Discovery, Zone или же дополнительные задания. Дополнительные задания алсаңыздар деле болот. Бирок сиздер ушул жерден деле көп акча иштесеңиздер болот. Кандай? App Store, Avito, аларды билбейм достор, но Яндекс бул жерде эң задания көп и дагы акчасы деле жакшы төлөйт. Мен наракта башка задания аткарганым үчүн Яндекстен бүгүн Яндекстен аткара албайм, башка платформадан аткарсам болот. Ошондуктан Яндекстен мен эртеңден баштап аткарып кетсем болот. Достор, приступить к заданию баскандан кийин байды Google'дан кылып көрөбүз. Бул жерде цена 25 рубль экен. Давайте написать отзыв на Google карты. Город Подольск, 25 рубль деп турат. Ладно, давайте начать это задание басабыз. Андан кийин открыть инструкцию деп чыгат. Инструкцияны обязательно киресиздер. Так, да, открываем. И бул жерде мисалы үчүн сиздер нейросеттерге искусственный интеллектке кирип мага отзыв жазып бер деп жазып койбойсуздар. Ал запрещено, и анда сиздерге вот окуп аткан болсоңуздар бан карается баном деп турат. Сиздерди бан кылып и акча иштей албай турган кылып коюшу деле мүмкүн. Вот, пишем отзыв строго по информации ниже дейт. Компанияның аты Амариллис. Сфера деятельности компания эмне менен алектенет? Салон цветов дейт. Бул жерде компаниянын атын, компания эмне иш кыларын, бул жерде компания эмне сатат, кандай нерселер сатат. Мисалы үчүн продажа керамических горшоков и аксессуаров для дома, вазы, стекла и керамика деп турат. Ошолорду сатат. Сиздер мисалы үчүн мен ошондой горшокторду алдым, гүлдөрүмө нары бери деп комментарий, то есть отзыв жазсаңыздар болот. И сиздерге сотрудниктердин атын деле жазып калтыргам бул жерге. Елена и Алла дейт. Мен мисалы үчүн Еленадан ошону алгам, и ал өтө жакшы чыкты, гүлдөр деле жакшы тыкан деп мындай комментарий, отзыв жазышыңыздар керек болот бул жерде. Эми бул жерде бизге кандай кылып заданияны аткарышыбыз көрсөтүлгөн. Заходим в Google поиск, пишем Амариллис, рабочая улица 3, Подольск. Справа на странице поиска будет карточка компании, нажмите на карту деп турат. Вот, ушел мындай наки Амариллис, ошону басабыз. Нажимаем на кнопку оставить отзыв. Пишем отзыв, нажать на 5 звезд. Эми кандай 5 жылдыз коесуздар дагы, и отзыв кандай кылдыңар, кандай кирдиңер, эмнелерди алдыңар, ошону бул жерге типа сиздер мисалы үчүн типа мен бул жерден гүл алдым, гүлүмө горшок алдым, и ал гүлдү отургуздум. Ал гүл уже менде ушунча жылдан бери турат, ушунча айдан бери турат, жакшы өнүгүп кетет. Ушундай комментарий типа отзыв жазышыңыздар керек. Эми давайте Google поиска киребиз. Менде iPhone болгон үчүн iPhone'дон Google деп эле кирип жатам бул жага. Бул жерге Амариллис дагы кандай эле рабочая улица 3, Подольск. Ушуну жазабыз, и бизге ушул эле биринчиде келип чыгып атат. И эми бул жерге биз отзывы дегенди бассак деле болот. Отзыв дегенди басып, бул жерден 5 жылдызды коебуз. Так.
Чтобы оставить отзыв, войдите в свой аккаунт. Если аккаунтқа кірбеген болсаңыздар, войти қыласыздар. Аккаунтқа кірдік, давайте своим впечатлением об этом месте деп тұрады. Отзыв строго на русском языке должно быть. Достар, орыс тілінде жазылыш керек, потому что бұл Москвада жайғашқан үшін бұл жерден отзывтарын қырғыздар емес, орыстар оқиды, ошондуктан орысша. А если сіздер билбей атсаңыздар, орысшаны Google переводчик или же Яндекс переводчикке киресиздер дагы, ал жерден кыргызча орусча перевод коюп туруп, кыргызчада жаза бересиздер, анан бул жака орусчасы которулуп калат. Мен типа ушундай комментарий жазып койдум, отзыв. Өзүңөрдүн фантазияны жүргүзүп сиздер жазып коесуздар. Мисалы үчүн, биз жакында апам экөөбүз бул магазинге бардык. Апам анча гүлдөр жакпайт, бирок ушул магазинде апам жаккан гүлдү таптык. Горшокторду эле алдык гүлгө, и все, Елена сага рахмат деп жазып койдум, и все, опубликовать этебиз муну. Один из баллов хорошо, готово кылабыз. Эми биздин отзывды жерден. Так. Если скриншот керек болуп калат, ошондуктан скриншот кыла алабыз. Ботко кайра кайтып киребиз. Напишите ваш логин, имя пользователя, имя аккаунта на платформе Google. Биз бул жерде көргөн болсоңуздар, менде угадайка деп турат. Угадайка жазабыз. Отправляем. Скриншот вашего отзыва деп турат. Ал жерге скриншот, азыркы скриншотту жөнөтөбүз бул жака. Эми бизге так через выплата за это задание в размере 25 рублей произойдет через 3 суток. То есть 3 күндөн кийин саат 10 сиздердин баласыңыздарга акча түшөт. Проверкадан өтүп акча түшөт деп турат. Хорошо, ушундай кылып акча табабыз достор бул жерге. Бул жерде дагы сиздер досуңарды чакырып иштесеңиздер деле болот. Мисалы үчүн реферальная программа кыласыздар дагы, ссылкаңарды аласыздар, и ар бир адамыңар үчүн сиздер 5 рубльдан или же адамдар аткарган заданиялар үчүн канчадыр бир рубльдан акча тапсаңыздар деле болот. Боттун ссылкасын, конечно, комментарийге коюп кетем достор. Бул бот обязательно акча чыгарат, бирок YouMoney картага акча чыгат достор. Ошондуктан YouMoney кошелек ачкылай, YouMoney кошелегиңер жок боло турган болсо, мага айтсаңыздар, менде YouMoney кошелек бар, и ал жерден сиздерге чыгарып берем. Так, ушундай кылып акча иштесек болот достор. Бул видеодо деле комментарийге жазсаңlar, бир адамды тандап алып, алга деле 100 сом акча берем достор. Баарыңарга пока-пока.